Ассалому алейкум, кымбаттуу достор. Силерге Кудайдын батасы тийсин. Микрофондо алып баруучулар Камчыбек Кыштобаев, Гүлайым Жаманкулова. Биздин толкунга назар салгандыгыңыздар үчүн чоң рахмат. Бүгүн биз үй бүлө турмушу жөнүндөгү аңгемебизди улантабыз. Чындыгында бул тема көп жактуу. Азыркы берүүбүздө биз сиздер менен бирге жубайлардын бири-бирине туура келүү психологиясын түшүнүүгө аракет кылабыз. Программабыздын экинчи бөлүгүндө биз сиздерди рухий ой жүгүртүүгө чакырабыз жана Кудайдын адамды күнөөдөн куткаруу жолу тууралуу сүйлөшөбүз. Биз менен болуңуздар. Кудай силерге өз батасын берсин. Сүйүүдөн баштары айланган улан менен кыз некеге турууга ашыгышат. Бирок алар бекем үй бүлөнүн негизги факторлору бул жубайлардын бири-бирине туура келүүчүлүгү жөнүндө эч бир оюна алышпайт. Жубайлардын бири-бирине туура келүү психологиясы тууралуу айкын мисалдардан түшүнүүгө аракет кылып көрөлү. Айнура менен Талайбек бири-бирин бала кезден тартып билишчү. Мектепке чогуу барышчу. Алар мектепти бүткөндөн кийин үйлөнүүнү чечишет. Жакшынакай үйлөнүү тою да, бирге жашоонун бактылуу биринчи айлары да артта калды. Анан капысынан бир нерсе болду, алар чатакташа башташат. Майда чүйдө бир нерсе келе, алар чатакташа беришчү болду. Алар бири-бирин кордогонго чейин барышып, эч кимиси багынгысы келчү эмес. Бирок алар бат эле басылып калышчу да, бири-бирине жаман сөз айткандары үчүн өкүнүп калышчу. Мына ушулардын баарынан алардын эсинде жагымсыз так чогула берди. Бир аз убакыт өткөндөн кийин кайра уруш чатак, бири-бирин кордоп, кыйкыруулар башталчу. Анан үйлөнгөндөрүнө 1 жыл толбой эле алар ажыраша турган болушат. Эмне үчүн ушундай болду? Мунун жообу эң жөнөкөй. Анара менен Талайбек токтоно албаган, күчтүү темпераменттүү адамдар. Башка сөз менен айтканда, мындай жубайлар бири-бирине туура келишпейт. Мына ошентип жубайлардын мүнөзү же темпераменти бири-бирине окшош болбошу керек. Тескерисинче, алар карама каршы болуп, бири-бирин толуктап турушу керек. Мисалы, шакылдаган аял оор басырыктуу, акырын жүргөн күйөө менен жакшы жашап кетет. Жана тескерисинче, жоош, эч нерсеге кенебеген аял тарсылдаган, шайыр күйөө менен жакшы жашайт. Силер мындай деген суроо берсеңер болот. Эгер нике кыйылып калса, ал эми аялы менен күйөөсүнүн мүнөздөрү бири-бирине туура келбей калса, анда эмне кылыш керек? Келгиле, чогуу жооп издеп көрөлү. Үй бүлө турмушунун психологиясы боюнча илим изилдөөлөр таң калыштуу факты табышкан. Мүнөздөрү бири-бирине туура келбеген жубайлар 5 жыл бирге жашагандан кийин бири-бирине чыдап, көнүгүп кетишет экен. Демек, 5 жыл бири-бирине чыдап, карманып, туруштук бериш керек экен. Кантип туруштук бериш керек? Өзүңөр жөнүндө гана ойлобой, мен деген сөздү унутуп, үй бүлө үчүн кандай жакшы болорун ойлогула. Дайыны жок эле ачуулана бербей, көбүнчө тамаша, күлкүлүү сөздөрдү колдонгула. Бири-бириңерди сынга ала бербегиле. Аны кайра тарбиялоого аракет кылбагыла. Ал кандай болсо, ошондой бойдон кабыл алгыла. Бири-бириңерге суктанууга үйрөнгүлө. Андагы жок нерсеге да суктангыла. Ошондо ал нерсе анда пайда болот. Камкор, сылык болууга аракеттенгиле. Кыжырыңарды басып, ага көнүп берүүгө үйрөнгүлө. Жогоруда айтылгандардын бардыгы үй бүлөдөгү тынчтыкты сактоодо эң маанилүү. Бирге жашооңордун 1-5 жылында бири-бириңерге чыдамкайлык менен мамиле кылгыла. Анан жогоруда айтылгандардын бардыгы адатка айланат да, силердин үй бүлөңөргө эч нерсе коркунуч келтире албайт. Дагы бир мисал келтире кетейин. Аида менен улан дискотекада таанышышат.
Алар экөө тең абдан жакшы бийлешчү. Качан алар бийлеп жатканда аларга бардыгы кол чабышчу. Эки жаш бири-бирине жагып калышат. Ошол таанышкан күндөн баштап алар дайыма чогуу жүрүп калышат. Бир нече айдан кийин алар шаңдуу дуулдаган үйлөнүү тоюун өткөрүшөт. Алар чексиз бактылуу болушуп, бактылары түбөлүктүүдөй көрүндү. Бирок үйлөнгөндөн бир нече айдан кийин эле Аида менен Уландын турмушунда эң олуттуу келишпестиктер пайда болду. Мисалы, Улан үй жумуштарына кол кабыш кылганды каалабастыгы билинди. Ал муну илгертиден бери аялдын жумушу деп эсептейт экен. Акырында отуруп, бул чоң чатакка айланат. Алардын кубанычы менен бактысы кайдадыр бир учуп кеткендей сезилди. Алардын үйлөнгөнүнө 3 жыл болгондон кийин Аида менен Улан ажырашыш керек деген тыянакка келишет. Жаш жубайларга бири-биринин укугу менен милдеттерин билүү кандай маанилүү. Жубайлардын чыр чатагынын негизи биздин бала чагыбызга чейин кетет. Улан ата-энеси менен жашап жүргөндө энесинин керилден кечке башын көтөрбөй үй жумушун кылып жүргөнүн көргөн. Албетте ушундан кийин аял кандай болуш керек, күйөө кандай болуш керек экендиги жөнүндө Уландын өзүнүн ою пайда болгон. Эмне үчүн сен эмес, эмне үчүн мен деген бүтпөгөн талашуулар үй бүлөнүн бузулушу менен бүтөт. Ал эми бул проблеманы чечүүнү кыйын эмес. Жаш жубайлар жакшылап отуруп, ким эмне милдетти аткарышы керектигин чечип алуулары абдан пайдалуу. Муну кылууга жалкоолук менен бир нерсени өзгөртүүнү каалабагандык гана тоскоол болот. Бактылуу үй бүлө болуш үчүн күрөшүш керек жана жубайымдын бактысы үчүн мен эмне кыла алам деп ойлонуш керек. Үй бүлөнүн турмушу көп күчтүү жана убакытты талап кылат. Жөнгө салынбаган үй бүлө турмушу чыр чатакты пайда кылат. Кыргыздардын үй бүлөсүндө илгертиден берки келе жаткан салтты өзүңөр билесиңер. Бул эркек киши өз ишин кылыш керек. Ал эми аял үйдүн очогун сактап, үйдө олтурушу керек. Ал эми азыркы мезгилде аялдын мойнунда бул үй бүлөнү багуу. Ал эртеден кечке иштеп акча табат. Анан түнкү саат 12ге чейин үй жумушун жасайт. Анын уйкусу чала болот. Өз боюн карабайт, дайыма кычырланып жүрөт. Ал эми үй бүлөсү ага бакыт эмес эле сүргүнгө айланат. Мындай учурда аял бардыгын чыдап көтөрөт. Ал эми Аида менен Улан ажырашууну чечишти. Алар жаңыдан таанышканда кандай бактылуу болушуп, бири-бирин кандай сүйүшкөндөрүн унутуп калышты. Бирок үй бүлө болуп жашоо бул дайыма эле бүтпөгөн майрам эмес. Бул эмгек, бул күрөш, бул өзүнүн шеригин бактылуу кылууну каалоо. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана Дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Бир мүнөттөн кийин биз сиздерди руханий ой бөлүшүүгө чакырабыз жана адамды куткаруудагы Кудайдын жолу тууралуу сүйлөшөбүз. Улуу Кудай силерге жакшылык жана тынчтык берсин.
Күнөө бул бардык кайгылардын, оорулардын жана өлүмдүн булагы. Айыктыруу үчүн Ыйсага алып келишкен оорулардын көпчүлүгү күнөө кылгандары үчүн оорушкан. Ошолордун бирөө шал болуп калган. Бул адам ошол убактагы врачтардын бардыгына кайрылган. Бирок алар бул ооруну айыктырууга алардын күчү жетпей тургандыгын айтышкан. Ал адам Ыйса алардын айлынан өтөөрүн укканда кайра үмүткө толот. Анын достору аны Ыйсага көтөрүп алып барууну четишет. Араң эле жаны бар бечараны Ыйса окутуп жана дааралап жаткан үйгө көтөрүп келишет. Бирок ал жерде адамдар ушунчалык көп болгондуктан алар эшиктен кире алышпай коет. Ошондо алардын айласы түгөнүп, тиги бечараны үйдүн чатырына көтөрүп чыгышат. Алар чатырды тешип, андан оорулууну үйдүн ичине Ыйсага түшүрүшөт. Ал ылдый түшкөндө бардыгы тымтырс боло калат. Ыйса ал кишинин кайгылуу жүзүнө карап, анын ага кайрылып жалбарган көз карашын көрөт. Ыйса бул кишинин мойнундагы күнөөсүн билчү, бирок ал айыгууга болгон күчтүү ишенимди да көрдү. Анан бул кишиге эң сонун обондой болгон Ыйсанын сөздөрү угулду. Сенин күнөөлөрүң кечирилди. Мына ушулардын бардыгы жөнүндө биз Инжилден, Луканын китебинен 5-бабынан окуйбуз. Аңгыча болбой оорулуу адамдан күнөөнүн оордугу түштү жана ал эми денесинин жабыркаганын сезбей калды. Ал тынч жата берди. Ал кандай бактылуу экендигин сөз менен айта албай жатты. Бирок еврейлердин жол башчылары, фарисейлер ой жүгүртө башташты. Ыйса кантип күнөөнү кечире алат? Буга мындай укукту ким берди? Ыйса алардын ойлогонун билип мындай деди: кайсынысын айтууга оңоюраак, сенин күнөөлөрүң кечирилди дегенби же тургунда басып жүр дегенби? Анан Ыйса унчукпай карап тургандардын алдында шал болгон адамга кайрылып мындай деди: тургун, төшөгүңдү алгын да үйүңө баргын. Анан ал баарын таң калтырып, капысынан ордунан жаш баладай шайдоо туруп, төшөгүн жеп-жеңил көтөрүп алып Кудайды даңктап үйүнө кетет. Кудай Ыйсанын жашоосу аркылуу бизге келип, оору менен өлүмдү жеңди. Бул качан ал ооруларды айыктырып, өлгөндөрдү тирилтип жатканда көрсөтүлөт. Бирок ал күнөөнүн натыйжасы болгон ооруну айыктыруудан жана өлүмдү тирилтүүдөн да маанилүү нерсени жасады. Бул маанилүү нерсе оору менен өлүмдүн себептерин жок кылуу жана күнөөсүз жашоону берүү. Кудай Ыйса аркылуу өзүнүн иштерин жасады. Ал күнөөнү жеңди. Ушинтип адам өзү чече албаган маселелерди чечти. Анткени бардык адамдар күнөө жасашкан. Алар күнөөсү үчүн өмүрүн берип коюп, андан ары жашай алышпайт. Күнөөкөр Кудайдын сотунун алдында өзүнө адвокат боло албайт. Ушул себеп менен Ыйсаны Кудай күнөөсүз жана жеңиштүү жашоо үчүн бизге арачы болуп, биз үчүн сүйлөп, биздин карыздарыбызды төлөшүү үчүн жиберген. Ар бир адам өзүнүн жашоо жолун тандайт. Көп эле жолдор бар, бирок алар Кудайдын жолу эмес. Кудай күнөөкөр адамды кайрадан өзүнүн рухуна алып келүүчү жолду берди. Бир жолу Ыйса мындай деп айткан: мен жолмун. Инжил Иоаннын китеби 14-бап 6-ыры. Досум, кел, Кудай бизди күнөөдөн жана өлүмдөн сактап калгысы келген жолду карап көрөлү. Бир жолу бир шаарда сот болуп жаткан. Сот көп жылдан бери көрө элек өзүнүн эски досунун ишин териштирмек болуп калат. Ошентип жаза чыгарыла турган күн да келет. Күнөөлүү сотко келип, минтип жалдырайт: мага жардам кыл, экөөбүз дос эмес белек? Мындай чоң штрафты төлөөгө менин күчүм жетпейт. Мен кылмышымды мойнума алам жана экинчи мындай кылбоого сөз берем. Соттун досуна жаны ачыйт. Бирок ал адилеттүү сотту күтүп отургандарды карап, анын досуна карап мындай дейт: мага өкүнүчтүү, бирок бул сот жана күбөлөр сенин күнөөңдү далилдешти. Мыйзамга ылайык сен чоң штраф төлөшүң керек же түрмөгө отурушуң керек. Эгер мен сени кечирип койсом, бул адилеттикке жатпай калат. Мени сыйлабай калышат. Штраф төлөшүң керек. Анан сот баарын таң калтырып, бул күнөө үчүн мыйзам боюнча алына турган эң жогорку штрафты айтат. Анын бечара досу айласы түгөнүп ыйлайт. Андан кийин сот дагы бир таң каларлык нерсе жасайт. Ал капчыгын алып чыгып, өзүнүн акчасынан штрафты төлөйт. Анын эски досу боштондукка чыгат. Ооба, Кудай бизге жол берди жана бул жол Ыйса аркылуу болот. Аны Кудай таза ыйык жашоодо жашап,
жана жердин ар бир адамынын куткарылуусу үчүн өлүмгө барууга жиберген. Ыйсанын күнөөсүз жашоосу ал биз үчүн төлөп бере алаарын көргөзүп турат. Ошондуктан улуу Кудай бул жолду ал аркылуу, Ыйса аркылуу берди. Ал ага ишенген жана өзүнүн күнөөсү үчүн кечирим сурап сыйынган ар бир адамды куткара алат. Ыйык Куранда мындай деп айтылган: адегенде арамдыкка барып, анан өзүн өзү жек көрүп, жемек алып, анан Кудайды эстеп, кылган күнөөсүнө өксүп, ырайым сурагандарды Алладан башка ким кечирет? Кылган күнөөсүн мойнуна алып, көшөрүп, танбай көңүлү жанып, ырайым сураганды Кудай кечирет. Шылдырап суулар аккан гүл багына киргизет. Алар анда түөлүк турат. Алланын сыйырматы ылаазат. Куран 3-сүрө 129-130 аят. Ал эми азыр болсо Ыйык Инжилдин барактарын ачып, Ыйсанын үлгүлүү аңгемесин окуп көрөлү. Бир күнү ибадатканада Ыйса окутуп жатып, дин аалымдарынан сак болгула. Алар өздөрүнүн узун кийимди кийип жүргөндү жана элдин чогулуштарында өздөрүн куттуктаганды жана тойлордо алдыда жан баштап жатканды жакшы көрүшөт. Булар жесир аялдардын үйлөрүн жеп жутушат жана эл көрсүн деп узакка сыйнышат. Алар андан бетер оор айыптоону алышат деди. Анан Ыйса келип кенч сакталгычтын маңдайына олтурду жана ал кенч сакталгычка акча таштап жатканын байкап турду. Көп байлар көптөн таштап жатышты. Бир жесир аял келип, колунда бар болгон 2 жес тыйынын таштады. Өзүнүн шакирттерин чакырып алып, Ыйса аларга мындай деди: силерге чынын айтайын, мына бул бечара жесир аял кенч сакталгычка салгандардын баарынан көп салды. Анткени баардыгы өздөрүнөн артканын салды. Ал эми бул аял жоктуктан өзүнүн тамакка деген баардык нерсесин салды. Бул болгон окуя Ыйык жазуунун жаңы осуятында, кыргызча айтканда Инжилде жазылган. Марктан Ыйык Инжил 12-бап 38-ырдан 44-ырга чейин.
урматтуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкүңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Ден соолукта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.